Кутман кеч, доктор Закир Наик. Менин атым Шарен. Мен окууну аяктадым жана кино тармагында кесип издеп жатам. Менин сизге биринчи суроом адамдын эволюциясы жөнүндө. Куранда адамдын эволюциясы жөнүндө эмне дейт? Карапайым адам ата менен обо эненин биринчи адам деп ойлогондуктан мен адамдын эволюциясынын себебин айтып жатам. Демек, эгер сиз азыр адам ата менен обо эне үчүн бул маанилүү карасаңыз, ал биздин улуу ата энелерибиз деп айта алам. Жана биз ага уул кыздарыбыз. Демек, биздин жеке бир туугандарыбыз менен сиңдилерибизге турмушка чыгуунун кандай байланышы бар? Бир тууган. Бул биз бир жалпы чоң ата чоң эне менен адам атадан келген эволюция жөнүндө Куранда эмне дейт деген суроо. Ал айтып жаткан нерсе эволюция эмес, жаратуу жөнүндө. Оба, мен дарыгермин, мен мастер MBBS'ти бүттүм. Эволюция теориясы дегенде Дарвиндин теориясын ойлой баштайсыз, туурабы? Биз маймылдан жаралганбыз. Эгер бул суроо болсо, менин видеомо кайрылсаңыз болот. Анткени Куран заманба билим. Дарвин айткан бул теориянын туура эмес экенин, далилденгенин майда чүйдөсүнө чейин айтканмын. Бирок негизги суроо, эгерде биз жалпы чоң ата, чоң энебиз адам менен обо энебиз болсо, кантип өзүбүздүн аталаш бир туугандарыбызга үйлөнүп жатабыз, туурабы? Бул маймылдар менен байланышы жок. Жок, бул мамиле эмес. Маймылдын суроосуна менин Курандын заманба илимиме кайрылсаңыз болот. Алла Таала Куранда Худжрат 49-сүрөсүнүн 13-аятында мындай дейт: О адамдар, биз силерди адам менен обо энеден бир жуп эркек менен аялдан жараттык. О адамзат, биз силерди бир эркек жана бир аялдан жаратып, улуттарга, урууларга бөлдүк. Бири-бириңерди жек көрүү үчүн эмес, бири-бириңерди таанууңар үчүн. Жана Алланын алдында эң сыйлуусу такыба, акылы бар адам. Эми сиздин сурооңузга келе турган болсок, эгерде бизде бир чоң ата, чоң энелерибиз бар болсо, анда биз кантип аталаштарыбызга үйлөнүп жатабыз? Бүгүнкү күндө илим, эгер сиз өзүңүздүн жакын тууганыңызга үйлөнсөңүз, анда генетикалык проблеманын пайда болуу ыктымалдыгы жогору экенин, ошондуктан исламда жана көпчүлүк диндерде сиздин жакын тууганыңызга үйлөнүүгө тыюу салынган, же сиздин жакын тууганыңызга никеге турууга тыюу салынганын айтып жатат. Курани Каримдин 4-Ниса сүрөсүнүн 22, 23, 24 аяттарында айтылгандай, апаңа үйлөнүүгө болбойт, атаңдын, тайэжиңе, апаңдын туугандарына үйлөнүүгө болбойт деп айтылат. Эжеңизге турмушка чыгууга болбойт жана ушундай тизме улана берет. Дароо кан байланыштары. Бул Куранда тыюу салынган жана көпчүлүк диндерде тыюу салынган. Эми экинчи аталаш же биринчи аталаш туугандарга үйлөнүүгө келсек, ислам 3, 4, 5тен тыйбайт. Бүгүнкү күндө илим бизге жакын тууган, эжеңизге же ата-энеңизге каршы эже карындаштарга үйлөнсөңүз, генетикалык көйгөйлөрдүн пайда болуу ыктымалдыгы жогору экенин, ал тургай биринчи аталаш тууганыңыздан кийин дагы азая берерин айтат. Бул эч кандай көйгөй эмес, эгер сиз белгисиз атүгүл тууган эмес адам менен баш кошсоңуз. Алар генетикалык көйгөй болушу мүмкүн. Бул уникалдуу, бирок орун алышы мүмкүн. Ошентип, Курандын бул аятында адам ата менен обо энебиздин жалпы улуу чоң ата, чоң эне, ошондуктан биз адамзатта бир тууган деп аталат. Адамзатта бир тууганбыз. Мен сиздерге кошулам да. Бардык адамдар, алар сиздин бир туугандар болушу мүмкүн. Балким 3, 4, 5, 10, 100, 1000, миллион эмне болсо да мен сизге кошулам. Биз бир чоң үй бүлөбүз. Бирок аларга турмушка чыгууга эч кандай тыюу жок. Жада калса илимий жактан да уруксат. Бир гана сиздин үй бүлөңүздүн мүчөлөрүнө, кандуу ага-эжелериңизге же атаңыз тарабынан энеликке каршы тайэжеңизге үйлөнсөңүз, анда генетикалык көйгөйлөрдүн пайда болуу ыктымалдыгы жогору. Бирок башка туугандарыңызга макул, мен сизге кошулам. Биз баарыбыз пендебиз.
Биздин бир туугандар адамзат, аларга үйлөнүүдө эч кандай маселе жок. Ислам дини тыюу салбайт жана жада калса илим да буга тыюу салбайт. Сурооңузга жооп бердим деп үмүттөнөм.